Сен улунун мындан аркы жүрүшүнө назар салалы. Ал Герб деген аргымак менен Өмүрбек Эсен уулу, азыр жерге калтырды деги чекти. Мына ушул жерден азыр калыстын ышкырыгы жаңырды жана биз албетте абалды толук менен дагы мына байкап көрөлү жана мындан ары назар салабыз. Айтор Өмүрбек Эсен уулу мына ушул жерден такымга басууга дагы киришет жана көрөлү. Азыр Өмүрбек Эсен уулу менен Кыяз Ниязов атаандаштыкка бел байлап турган учур, бирок Өмүрбек Эсен уулу азыр дагы болсо өз максатынан кайтпай мына өксөгөн оюна жетүүгө бар күчтү дагы ортого салып турган учурда абал кандай нукта мына кошулорун дагы байкайбыз. Эң негизгиси Өмүрбек Эсен уулунун азыр жолун бардык жагынан атаандаштары дагы мына курчап фотосун кирип, мына ушул жерден албетте анын такымынан азыр сүрүп кетүүгө 2 балбан бирдей дагы басым жасап турган учур көрөлү. Кыяз Ниязов азыр Өмүрбек Эсен уулунун такымынан суруп алды жана азыр аргымактан түшкөндөн кийин дагы кармаган. Мына ушул жерден Калыс кандай чечим кабыл алат көрөбүз. Албетте Калыс азыр мына ушул жерге жок дейт. Айтор мен эми Калыстын бул чечимине назар салабыз жана Калыс адилеттүүлүктү аткарышы керек экенин жакшы билебиз деги чекте болбой мына ушул жерден азыр өзүңүздөр көрүп турасыздар. Чындыгында мындай беттештерге адилеттүү калыстар керек. Ал эми билбейм, айтор балбан билектик менен тартып алгандай мага сезилген болчу. Кантсе дагы көрөлү ардактуу көпкөрүүчүлөр.